Саламатсыздар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз силер менен кайрадан кыргыз элинин Манас баатырлык эпосу жөнүндө көрсөтүүлөрүн улантабыз. Мен силерге мурда айткандай, мен Тагынбай Оразбактын варианты негизинде 5 томдуу Манас роман кара сөз түрүндө жазган мына бул китептер алыңарда турат. Азыркы учурда мен 3 жылдыктын экинчи бөлүгү болгон Семетейдин эпосунун үстүнө иштеп, азыр анын биринчи том роман азыр экинчи томду жазып жаткан учурум. Мен китебимдин жогорку деңгээлде жазылганын дагы эле катары бул китебимди көрсөтсөм болот. Бул былтыр Өзбек Республикасы Ташкентте жарык көргөн түрк адабиятынын 100 томдук антологиясы. Түрк адабиятынын бермектери деген серияда чыккан бул түркүмдүү менин Манас романынын биринчи томунун өзбекче котормосу ушул антологиянын 88 томунда жарык көргөн. Котормону белгилүү өзбек жазуучу жана акыны Рахим Карим иш жүзүнө ашырган. Мындан тышкары мен ушунда нече айдан бери видеороликтерди чыгарып жатамын. Анда орус жана кыргыз тилдеринде Манас эпос жөнүндө айтып берип жана өзүмдүн романымдан окуп жатамын. Мына мен кыскача айтайын дегеним ушул. Эми силердин уруксатыңар менен мен өзүмдүн романымды окууну улантсам. Убакыт өтүп, Доңдун элинде жашаган Үсөн 65 жашка чыкканда Манастын кабарын моңголдордон уктум. Алар Баатырдын Алокияны качырып, Панусту айттап, Тоту журтун токтотуп, Даңгыттын журтун талкалап, 6 шаар уйгурду алдыратканын айтып беришти. Эсен калкулчаларда Манас журтун алып, Жан-Шаңга тыйпыл көчүп кетип калганын угуп, Көз Каман жаш кезинде түшүндө Айкөлдү көргөнүн эстеди. Ошондо эл журтуна кайтуудан үмүт үзүлгөн Үсөн ата мекенине болгон кусалыгы күчөп, кайрадан Ала тоого барууну эңсей баштады. Бул убакыт ичинде ал аялы Субайга үйлөнгөндөн кийин 1,5 жыл болгондо Чагалдай деген уулу болду. Кийинки уулдардын аттарын Үсөн Агалдай, Арбалдай, Дөрбөлдөй, Бегалдай, Токолдой деп койду. Үсөн аялына басса турса, эл жерин мактай бергендиктен Субай да Ала тоого барганга кызыкты. Көз Каман, деди айыл күндөрдүн биринде. Сен эл журтуңду тынбай мактап жатасың. Мекеним ушундай жакшы жер болсо, анда Ала тоого кетип, ошол жакта жашабайлыбы? Макул, катын, деди Көз Каман. Бирок адегенде балдарыбызды үйлөп алалы. Субайдын макулдугун алган Үсөн кенже уулу Токолдойду үйлөгөндөн кийин балдарын алып Кыргызстанга жөнөдү. Жолдо Манас баатыр менен жолугуп калып, акыры тилегин жетип, Үсөн өзү туулуп өскөн Ала тоого кайтып келди. Булардын баарын Көз Камандар көчүп келгөндөн 2 күн өткөндөн кийин Манастын башка жубайлары менен кайныгаларына барган Карабөккө Субай төкпөй чачпай айтып берди. Экөөнүн кажылдашып калмакча сүйлөп жатканын көргөн Каныкей дагы таң калды. Эжекенин калмактар менен ниетке сүйлөп жатканын көрбөйсүңбү? Ушунча жыл кыргыз тилинин арасында жүрсө да өзүнүн тилин Карабөк унутпаптыр деп Каныкей ойлуу башын чайкаганда акыл айтып мурдун чүйрөдү. Субай менен сүйлөшкөн Карабөк Көз Камандар кыздарын эч кимге бербегендигин укту. Алардын кыздарынын эң улуусу 10 жашта экен. Калмактардын катыны ким, кызы ким экенин кыргыздар эч бир ажырата алышпады. Капырай, булар кызык эле экен, деди Субайга астыртан караган Акылай. Кыздары да, катындары да бирдей кара торгун тапкага кийишип, бири-биринен эч бир айырмаланышпай турбайбы? Кой Акылай, андай сөздү айтпагын. Ар ким өзү жүргөн турган жеринин кийимин кийет, жооп берди Каныкей. Туура айтасыз. Ар ким өз каалаган кийимин кийет. Бирок
Buların kiyimleri kirdi, tel sası tutulup ketiptir. Biz komanдар aябай iplas adamlar eкен. Koy, мындай сөздерді айтпа, безілдеді Қаныкей. Бұл менің ғана ойым емес. Қарабектің ойы да ушундай болуп жатпайбы? Анын сөзүнө ишенбегин. Қарабек Манас Батырға акылай туугандарына жийиркенип жатат деп жамандаса, балеге калбагын. Эркектен бөлөк элин көңүлүн алып ачууланбасын. Мен сага жакшы, туугандарым жаман болуп калдым. Ушул сөздөрүң үчүн сазайыңды берип, жиниңди туташкаганмын. Келе албай жүргөн туугандарымдын кемчилигин кайдан көрдүң деп туруп, сени керип салып урбасын. Ошондуктан биз бөөдө таяк жебеш үчүн унчукпастан жүрө берели деп шыбыраган Каныкей Акылайды басып салды. Күбүр шыбыр болгон эки келинге Субай менен үйлөшүп Карабөрк келип, уккан сөздөрүн төкпөй чачпай айтып берди. Алар уккандардын айраны азыр болуп турганда Кашыкбулакты байлагат чаман ушул койлорун айдап айылга келди. Аны көргөн жаш балдар дүрбөшүп, катындар кажы кузу сүйлөшүп, алдынан тосуп чыгышты. Өз командар Кашыкбулакты көрүп, чаман ушул буга аткандай сүйүнүп, так секирип түйүнүштү. Туугандарын дүрбөлөңчүп жатканын, мал башкарган жеринен көргөн көкчү көз буга аябай таңданды. Булар эмне дүрбөп жатышат деп калмак айылга кайра басып барды. Колуна узун таяк кармаган көкчө көз айылга барып, Карабөрк, Каныкей менен Акылайга кошулуп, 17 аял, баары болуп 20 аял, 103 жылкы, төө, малды белек алып келсе, айылдардын мал менен иши жок, Кашыкбулактын этине жабылып жатышканын көрдү. Кана, борсукту казанга салгыла. Анын этин келиндериң да жесин деп көкчө көз марттык кылып аялдарга буйрук берди. Ай, келиндериң аны жебейт, ачуулуу жооп берди Субай. Эмне үчүн? Таң калды көкчө көз. Мындай нерсени жеш келиндер үчүн арам экен. Ким айтты муну арам деп? Буруттардын молдосу. Атаң Бурайындыкы десе деп көкчө көз аттын мойнуна чаап бура тартып калды. Андай болсо келиндерге кой күйкүнүн сойгула. Алар ачка болуп калбасын, суусап дагы жүрүшпөсүн. Жакшылап коноктогула келиндеримди. Рахмат кайнага. Бирок биз үйүбүзгө кайталы, калмакча жооп берди Карабөрк. Силер куру кетпегиле, оюн берди көкчө көз. Жандыктан биз күйкүнү соелу, аны жеп кеткиле. Муну уккан Акылайдын эси чыгып кетти. Карабөрк эжеке, булар эти менен курусун, тезирээк кетеличи. Апаке, кетели, тамак ичпей эле коелу. Аны арамтан Каныкей коштогонду калган катындар да алардын сөзүн колдошту. Коноктор кантип курубуз кетет, макул болду мыйыгынан жылмайган көкчө көз. Келиндериңизден даам татып кетсин. Катындар бул сөз укканда көз командын үй жайы менен малдары жыйнашырылбай чачылып, катындардын балдары ыйлап жүрүшкөнүнө селейип, бири-бирин карашты. Жок, биз кеткенибиз оң, жүргүлө деп Каныкей ордунан шашып турганда, калган катындар ордунан турушту. Келиндерим курубуз чыкпай, суусун кандырып, кымыздан ичсин деп көкчө көз буйрук бергенде, катындар аякка кымыз куюп, конокторго сунушту. Калмак аялдардын жуулбаган колтуктарын бүркүсүн сасык чытынан иси чыккан Акылай мурдун тумчулап ары карап туруп алды. Идиштин кирдигинен кымызды сунган аялдын капкара колу жуулбагандыгынан жийиркенген Каныкей кымызга эрден гана малса, Карабөрк андан бир-эки урттап алды. Калган катындар да бирден уртташып, кийин көңүлдөрү айланып, каппортто жолго кымыздардын баарын кусуп алышканда, калмактар буга аябай аза болушту. Бул кул тушуктардын бизди арамсытканын көрчү, менин эшшодай деп сөгүндө муштундар түйгөн бек алдай. Анын эмне деп жатканын түшүнбөгөн Акылай менен Каныкей калмакка жалдырап тиктеп калышты. Бул бизди сөгүп жатат, түшүндүрдү аларга кайрадан кускус келген Карабөрк. Ошондо катындар чуулдай башташты. Калмактын заңын курусун, биз энсен сообузда үйүбүзгө кайтып баралы дешип,
Bari toploluşup ayılına şaşkan boydan ketişti. Ушул окуялардан 15 күн өткөндөн кийин Эрманас айылына жоортудан кайтып келди. Менин туугандарым баары келген турбайбы? Мен кантип буларды өлүктүлөбөй коеюн деп Баатыр келгендердин атына той өткөрүп турган болду. Айкөл 90 бие сойдуруп, 900 койду союшуна койдуруп, Баргана, Букар, Керкол, Чүй, Кашкар менен Ташкенттеги элдерди конокко чакырды. Жаңы туугандарына арнап Баатыр аябай мыктылап жасалган 12 боз үйдү тиктирди. Алардын биринчисине Үсен келсе, кийинкиден Көкчөкөз, Агалдай, башка балдар кетишип, 12 үйдүн жетөөнү элешип, 5өө артып калды. Туугандарын үйлүү кылган Эрманас толукшуп, той берүүгө камданып жүрдү. Көз командардын начар адамдардан экендиги көз караштарынан таза жүрбөгөндүгүн сезген Канекей Баатырдын көтөрүңкү маанайына кошула албады. Көз командар бизде душмандык кылып койбосо экен деп тынчсызданды Сани. Мен Манастын болгонун болгондой кылып айтып, аны эскертип коеюн. Көп узабай күндөрдүн биринде Манас келе турган болгондо Канекей Баатырга билдирбестен 7 жерде сакчылыкка коюп, башчылыкка бадамчыны дайындады. Сен бизге эч кимди киргизбегин. Мен Манас менен өтө маанилүү нерселер жөнүндө сүйлөшөмүн, катуу буйрук берди аялым. Макул болгон узун бойлуу, жеңдал, колдоо күрөктүү болгон бадамчы жоокерлерине Канекейдин буйругун кайталады. Эч кимди ак ортого өткөрбөгүлөр. Бир да киши ага барбасын. Бир аздан кийин Баатыр келгенде Канекей көз жашын көлдүртүп, арыз муун айта баштады. Баатырым, мен сага жаңы келген туугандарым жөнүндө эскертип коеюн деп жатам. Эмнени эскертесиң? Катын суроону деди Манас. Сөзүңдү айта бер. Көз командарды туугандарым, журтум деп жүрөсүң. Бирок туйгун төрөм, туугандарыңды Кудай урганын билбей жатасың. Капыр болуп өскөн кара буурло душмандык кылып, калкыңа дагы залакасы тийип калабы деп чучулап жатамын. Сенде астыңда болгон ага, ажал десе даба жок. Алмадай кара башан Кудайдан башка панаа жок. Мунун туура. Сенин бартаган, аркыма каттай таптаган, ак шуңкар куштай баптаган туугандарың пейили бизге түз эмес, Баатыр. Мен булардын айынан боздоп калар бекенмин. Сен эмне себептен мындай деп жатасың? Өзүң ойлоп көр. Көз командар кыргызча билбей, кытайча сүйлөгөндүктөн биз булардын тилин түшүнбөй, ичинде эмне бардыгы жөнүндө кабарыбыз жок. Алар эмне деп жатканын бир Кудай билбесе, башка эч ким билбейт. Мен эмне кыл деп жатасың? Мен эмне аларды кууп жиберейинби? Кабагын чытты Манас. Жок Баатыр, андай кыл дегеним жок. Күлпөңүң күндөй турганда күлүнө бербегин жаңы тууганга. Жакшылыкты билбеген, антурган немелерге көп сырыңды бербе, элди бийлетпе. Эгерде көз командар бизди отурукташып, күч алаткан болсо, алар артыңдан түшпөйт, сага асылбайт деп ким кепилдик бере алат? Эч ким. Мен буларды байкап көрсөм, мүнөзү аябай жаман көрүнөт. Алардан итият болгон. Арамды адалга кошкон адамдардан кандай жакшылык күтсө болот? Кош, дагы эмне дейсиң? Эркистен уштумдарын түйө, түрөй карады аялына Айкөл. Баатырым, анын келбети кандай өйдө болуп жатканын түшүнбөгөндөй, байкабагандай сөз улай берди Канекей. Көз командардын ою жаман. Алар ал сырыңды ала албай жатышат. Эгерде сырыңды алып алса, сага асылып, агайын иш жок жалгызым, абдан түзөл сыныңды, адам кылбас иш кылып, арбытар бекен чырыңды. Сен олуя болуп кеткенсиң го? Ачуусу келди Манастын. Баатыр, ушундай деп айтышыңды сезип, ачууланып, мени оодон ары бир коюп, таштап канымды чыгарат деп коркконумдан сага чынымды айта албай жүргөн элем. Бирок айтканымдын чындыгын кийин көрөсүң. Туугандарың сага жакшылык кылышпай, аягыңдан чечер шымыңды.
Алек кылып кыйратар. Аскер билген тыңды. Көз командар түркүн тилин билип алгандан кийин түбүңө жетет. Каныкейди жек көрө караган камкор. Бир аз саам бойдон кийин баш көтөрүп, жубайына суроолуу тиктедим. Макул, айткандарына көндүм дейт. Анда булар эмне кыл деген жатасың? Мен эмне? Көз командар менен тууганчылыгына кетишип жиберейинби? Жок, батыр. Каныкей. Булар тууган деп урасың. Туурасын айткан кебиме душман деп мени турасың. Бирок мени душман көрбөгүн. Мен болгондой айтып жатам. Себеби эркектерге караганда аял кишилер адамдын жаман, жакшылыгын тез түшүнүп, тез улгайт. Алдыда болгон нерселерди дагы аялдар эркектерге караганда жакшыраак сезет. Түшүндүм. Мен эмне кылуум керек? Мына урматтуу жолдоштор, биздин убактыбыз соңуна жетти. Мен силер менен коштошомун. Кайрадан жолугушканча саламатта калыңар.